Ыйык элчи Павылдын Филимонго жазган каты. Иса Машаяк үчүн туткунга алынган мен Павылдан, бир тууганыбыз Тиметейден сүйүктүү бир тууганыбыз жана кызматташыбыз Филимон сага. Сенин үйүңдө чогулган жыйынга, сүйүктүү бир тууганыбыз Апияга, биз менен бирге күрөшкөн Архипке салам. Атабыз Кудай жана Теңирибиз Иса Машаяк силерге ырайымын төгүп, тынчтыгын бере берсин. Сенин Теңир Исага болгон ишенимиң жана бардык ыйыктарга болгон сүйүүң жөнүндө угуп, сыйынган сайын сени издеп, Кудайыма дайыма ыраазычылык билдирип жатам. Машаяк Исадагы байлыгыбызды таанып билишиң үчүн сенин ишеним жолундагы жашооң таасирлүү болсун деп сыйынам. Анткени сенин сүйүүң мени абдан кубантты жана сооротту. Себеби бир тууганым сен аркылуу ыйыктардын көңүлү көтөрүлдү. Ошондуктан сага эмне кылууну буйруганга Машаяк жолунда зор кайраттуулугум бар болсо да, мен Павыл карыя катары да азыр Иса Машаяк үчүн туткунга алынган адам катары да сенден сүйүү менен өтүнүүнү туура көрдүм. Мен түрмөдө отурганда уулум болуп калган Онесим тууралуу сенден өтүнөмүн. Ал бир кезде сен үчүн пайдасыз болчу, бирок азыр сага да мага да пайдалуу. Мен аны кайра сага жөнөтүп жатам. Аны менин жан боорум катары кабыл ал. Мен жакшы кабар үчүн түрмөдө отурганда, ал мага сенин ордуңа кызмат кылышы үчүн аны жаныма алып калууну каалагам. Бирок сенин макулдугуңсуз эч нерсе кылгым келген жок. Анткени жакшы ишиңди аргасыздан эмес, өз ыктыярың менен кылышыңды кааладым. Онесимдин убактылуу кетип калышы мүмкүн. Мындан ары сен аны кул катары эмес, кулдан жогору сүйүктүү бир тууган катары түбөлүккө кабыл алышың үчүн болгондур. Ал мен үчүн кымбат. Ал эми сен үчүн адам катары да, Теңир жолундагы бир тууган катары да андан бетер кымбат. Эгерде сен менин досум болсоң, анда аны мени кабыл алгандай кабыл ал. Эгерде ал сага зыян келтирген болсо, же сага карыздар болсо, менин мойнумда болсун. Мен Павыл муну өз колум менен жазып жатам. Мен төлөп берем. Сен өзүң да мага карыз экениңди айткым келбейт. Ооба бир тууганым, Теңир жолунда сенин пайдаңды көргүм келет. Машаяк жолунда менин көңүлүмдү тынчтандыр. Сени тил алат деп ишенем. Айтканымдан да көптү кыларыңды билем. Ошондуктан жазып жатам. Ошондой эле мен үчүн орун даярдап кой. Анткени силердин сыйынууңар боюнча Кудай мени силерге белек кылат деп үмүттөнөм. Машаяк Иса үчүн мени менен бирге туткунга алынган Эпафрас, менин кызматташтарым Марк, Аристарх, Демас жана Лука сага салам айтып жатышат. Теңир Иса Машаяк силерге ырайымын төгүп, рухуңар менен бирге болсун. Амин.